Салам достор, сиздер менен мен Арген Камалдинов. Биз чиновниктердин декларацияларын текшерүүнү улантабыз. Бүгүнкү чыгарылышта 2020 жылы эң бай чиновниктерди көрсөтөбүз. Кеттик анда эмесе. 2020 жылга тапшырган декларациясына ылайык 1 жылдык кирешеси 4,54,895 сомду түзөт. Андан сырткары анын 61 чарчы метр квадрат батарея, автоунаасы, электротехникасы жана мал жандыктары бар. Жалпы кирешеси 9,954,895 сомду түзгөн. 2019 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын Екатеринбургдагы башкы консулу. Экинчи болуп Акматова Мэри Маматкадыровна, ал Ысык Көл районунун судьясы. Декларациясына ылайык анын турак үйү жок. 380 000 сомдук жылкысы бар. Ал эми жалпы кирешеси 8,481,639 сомду түзгөн. Ошондой эле анын туугандарына таандык айыл чарба багытындагы 12,5 гектар жер тилкеси бар. Бир квартира жана Toyota үлгүсүндөгү автоунаа катталган. Үчүнчү орунда Коомбаев Закир Казымкулович. Ал 2019 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусунун биринчи орун басары болуп иштеген. Анын 1 жылдык кирешеси 542,673 сомду түзөт. Бирок анын туугандарынын жылкы, мал жандыктары, комбайн, автоунаалары жана айыл чарба багытындагы жер тилкелери бар. Жалпы кирешеси 8,342,673 сомду түзгөн. Кененбаев Алмаз Муканович 4-чүдө. Бул чиновниктин да турак жайы жок. Декларациясындагы маалыматка ылайык 1 жылдык кирешеси 615,111 сомду түзгөн. Ал эми туугандарына катталган мал жандык, автоунааларды кошкондо жалпы кирешеси 7,958,228 сомду түзөт. Бул маалыматтарды мыйзамга ылайык чиновниктер өздөрү тапшырат. 5-чи орунда экс-президент Сооронбай Жээнбеков. 1 жылдык кирешеси 944,138 сом деп көрсөтүлгөн. Туугандарына катталган жер тилкелери, квартира, кымбат автоунаа жана мал жандыктар болуп биригип, жалпы кирешеси 7,444,138 сом. 6-чы болуп Арзыбаев Мукаш Кадырович көрсөтүлөт. 2020 жылдан тартап эсеп палатасында аудитор болуп эмгектенген. 1 жылдык кирешеси 7,431,362 сомду түзгөн. Биз чиновниктердин декларацияларын текшерүүнү улантабыз. Биз менен болуңуздар.